Саламатсыздар урматтуу агайчылар, биздин коноктор жана ата-энелер, жана биздин сүйүктүү незерлерибиз, студенттерибиз. Бүгүнкү 2 жашыбызга келиндергендерге чоң жана айтат го, жакшы адамдар көп, бирок пайдалуу адамдар аз дегенде. Ушул жерде отурган адамдар чынында бизге пайдалуу адамдар деп эсептейт. Балким биз сиздерге пайдалуу адамдардан бири болуп эсептелебизби? Бирок чынында сиздер келип бергениңиз үчүн бул биздин ийгилигибизди, биздин кылган кадамыбызды көрүп сиздер болгон эле биздин ийгилигибизге кубанып кетип турасыздар. Ошол үчүн бир башкача толкундап турам. 26 ноябрь 2012 жылы дал эсимде. Биз сиздер сыяктуу эле азыр сиздер сабактан чыгасыздар, фойеде турабыз. Ошондо учул күндөрдүн бири биз алдыла сүйлөшүп 26 ноябрь күнү давай сабактан кийин баарынан чыгып фойеден кетишебиз дагы бир жерде отуруп сүйлөшөт деген планыбыз. Баарынан чыктык, төртөөбүз, бешөөбүз фойеде жолугуп барып шуңкарга отуруп, ошол шуңкардан отуруп биз болгон суроону алга койдук. Эмне кылабыз? Биз эртең эме болсо да бүтөбүз. Давай жөндөкпөйт. Бир адамгерчиликти үйрөнөйт. Бир кичине болсо да жумуш кылайлы деген суроолор болгон болчу. Ошол жерде отуруп, шуңкарда мен дагы эсимде. 5:20 болчу. Биздин сабагыбыз бүтөт, эмелкелер бүтөт. Антибиотик чогулуп, шуңкарга отурчу 5:20 болупту. Ошол жерде отуруп, шуңкардын четинде бир чай заказдап алып эле отуруп бүт планыбызды эмне кылабыз, эмне иш кылабыз, кантип кылабыз жана максатыбызга кантип барабыз деген суроолорду коюп эле жалпысынан жыйынтыгында биз команда болобуз. Биз клубду ачабыз деген чечим чыгарган болчубуз. Азыр карасам 2 жыл өттү, 2 жыл болгон эле 2 мүнөт эле өткөн болду. Мен көз 2 жылдык батыр өткөн болду. Буну эмне себебинен айттым? Бул жерде азыр башкы чыгып командасын чыгарды, өзүнүн ийгилигин көрсөттү. Бунун баары силерге рахмат. Силердин эмгегиңер, силер бизге ишенип, биз менен бирге болгондо силер үчүн, биз үчүн чоң жоопкерчилик. Биз силерге бир сөз айтканда ошол сөздү силер кабыл алып, ошол сөздү ишке ашырганыңыз үчүн мен үчүн чоң ийгилик деп эсептейм. Азыркы күндө университетти ушул жылы аяктап бүтүрүп, кайда барбасам дагы жүрөгүмдө Кыргызстандын желеги, жүрөгүмдө университет жана лидер клуб деген жүрөгүмдө жүрөт. Ошондон арыңыздерге терең ыраазычылык, ата-энелерге, эң биринчиден ата-энелерге рахмат. Биздин болгон максатыбыз күн сайын Чыңгыз Айтматов айткандай эле күн сайын адам болуп кийин деген. Биздин болгон максатыбыз ошол болду. Биз чоң акча табабыз деген жокпуз. Биз чоң Кыргызстанды өзгөртөбүз деген максат болгон жок. Биз болгону күн сайын адам болобуз деген максат болду. Ошол күн сайын адам болууну үйрөндүк деп айта алам. Ошондон агайчилерге, биздин университеттеги жетекчилерге жана командаларга терең ыраазычылык. Баарыңыздарга чоң рахмат.